Oynamayızlar. Getir ama. Kandı. Земельский народ. Нет, не земельский. Başka yerге түскеле. Партия керек жоқ бізге. Бір де партияның Biz 7. aprelde bir yakta kamp tutkanbız. Biz bir yakta kaza olmamız. Bir yakta gelip aldık. Ben kazanmam lazım. Beslenik böyle canlı aldırıp revolüsyon. Uzun bir işlerin bayır. Biz buna 7. aprelde ok degen biz. Beslenik biz için kurulan bunlar. Bir de partiyanın gereği yok. Biz için gereği yok. Tabii bir direkt. Tırskut gerek oldu. Akıbek Nazarbayev. Kayıp seni. Biz üniversitede bir yerde tıkanmış. Ülkenin gelecekleri bizim asıllarına. Ya aynen gelecek kızlar. Bildilerine başlayarak Kaç ettiler işte. Beslenik dikkat biz için aynı. Kaç etti? Arkadaşlarınız kaç ettiler? Kaç tıkanmış? Millet unutmayın. Bir forma. Asıllarda. Emme kası ettik işini kaçırıyorlar. Kaç ettiler? Kaç ettiler? Arbağın devletleri. Batırlar ölbügen batırlar var. Hukuk kurala, tarkağla. Biz Estelik'ten başka zakat görmüyor. Var mı? Başka zakat ötüyor. Tarkağla Estelik. Geldik. Aldardın hanım silahını. Çok çekemişler, kan toplamışlar. Gel, teyleşiyor bir yakta. Master diyorsun. Nasıl mı? Malzemez. Top. Tutmaz. Kader yılmaz. Provokasyon bu var bize. Anda provokasyon. Buna gördün mü?
Bizge bari ver. Kim olmaz. Aşağıda kalma. Birleşmek oyuncu emez. Büyük çevre. Başka vatanlar var. Kurup ver böyle. Devlet bitti görmüyor. Önüne kullanmak. Батырдан қамтуға жерде. Біз жай реформа деген батысшыл жаңағы еркек аялға үйленген топтарға біз тегелетпейміз қасиетті жерімізде. Ешқашан тегелетпейміз. Өлмеген жерде қаламыз. Elga çoğulay gösterdiğiniz bayka. Барғыла осы жерге. Барғыла. Бар айна. Бар. Осы жерге бар. Бар деймін, о жерде қайтарам дейді, балдар. Ел біреу жербейді. Барғына. Мемлекетті қорғайсың. Шайған, алты сақал кей. Сақалың өттен көріпсе. Тас демне. Сен үшінчек көңгей. Идеологияң нет. Тас демне дейді. Қасиетті тас бұл. Ей, мекедегі ойбаған тас дейді. Қасай қырдештер. Өзіңіз танышып қойыңыз байка. Біз қоғамдық іспен қайып сервис. 7 апрелде ту көтеріп жарақатталған. Моғолдан бары оқ дегендер. Жақындары қазы болғандар. Біз келдік. Моғолдай жерге келдік. Біз қасиетті жерде. Сөзімді үйілмей жотыршы. Қасиетті жерде бұл жерге тегелетпейді деп келдік. Жаңағы батысшыл реформа деген қимылы қоғамды жаңағын деп ата салтынан шығарып атқанына қарап біз сілей алған жоқпыз. Моғол жерде қоқ жоқ. Алақандай жерге жер тегелесінші. Қалаған жерде тұрсын. Моғол жерге ғана тибетші деп. Біз 30 жылдан бері жүреміз. Итбай чотбайларды менен қармашып. Осы жерге тибетші айнайым. Тұрғашы, бұл жерге тұрсаң тұршы, бұл жерге тибетші. Бар болған сұраншы, қоғамшылықтан үші, сілерден сұраншы шуғана да. Қанемі, жөнегілі ағайындар. Ояда, нар жақта тоқ түремелер тұрады. Кеткілі, тұғандар кеткілі. Nasıl oldu? İçermende oldu. Uşpay, tamam. Жуа, дизем жерде қасиетті жер, біз үшін қасиетті жер. Мұндан өткен қасиет жоқ. Жолдаштарымыз берден ажыраған оқытқан. Ана біз қантип емет кетеміз, қарап тұрамыз, мүлтіпше. Сіздер тура сүрсеңіз. Жоқ, ескі мұшташқан жоқ. Просто бір халық арасында айтылады. Неғі шықпай қалады ода, ештерге. Başka жерде отпай. Тияққа барсын, ұрышпа қалачы. Митинг көпшілер толтыра ғой. Мернелі митинг бұл. Неге? Стеле олып жетіп чапайды. Урматтуу көрөрмандар, эскерте кетсек, мына ушул акция окуясына 7 апрелде жарадар болгон, курман болгондорго арналган эстеликтин жанында парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон, шайлоо чегине жетпей калган партиялар мына ушул жерде митинг өткөрүүнү көздөп жатышкан. Бул жерде эртең менен саат 11-де, түштө саат 11-де мына ушул жерде Социал-демократтар партиясы өз митингин баштаган болчу. Бирок бир нече убакыттан кийин бул жерге келген бир нече адамдар бул жердеги адамдардын ушул эстеликти кордоогула деп башка айымка жылдырууга, башка айымка кетүүгө аргасыз кылышты. Мына ушул митингке
социал-демократтарга мына ушул жаңжал чыгаардын астында Чоң Казак партиясынын өкүлдөрү келип кошулган. Алар азыр мына ушу өздөрүнүн митингин Борбордук Ала Тоо аянтындагы Манастын эстелигинин жанында улантышууда. Мына азыр ошол жерге барып сиздерге чагылдырабыз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй милициянын машиналары турат, укук коргоо кызматкерлери жүрөт. Азыр аянтка болжолду менен 500дөн ашуу мүмкүн 1000ге чукулбу адамдар чогулуп бул жерде партиялардын жана Кыргызстандын желектерин көтөрүшүп митингин улантышууда. Честь именно революционеров построена память. Там не должно Өзүңүздөр көргөндөй бул жерге Мекен биримдиги партиясында өкүлдөрү келгенин, дал ушул партиянын лидери сөз сүйлөп жатканын көрүп жатабыз. Чагылдырып бергенге аракет кылабыз азыр. Ko'rotmaysizlar, tettigacha minib turadi. Emnekan bo'l bilsinlar. Urush bo'lib ketdi. Azir urush bo'lmasin. Bir qatorga cho'g'ilganmiz. Bir tiyin bo'ladi. Bir qatorga shuna qo'ylayman. Hozir shu Ruslan aytsa men. Azir paka qirmoq turish. Bunday jimsen. Qilich. Кечиресиз, бул элдик кошундун эмелери болуп калды, кандай болуп калат бул белгилер? Белгилерин ошо тараткан немеден тараткан. Ооба, элдик кошун. Чоң Казак Тартипти сактаган адамдар. Biz таза адилеттүү шайлоо өтмөйүнчө биз эч качан бул кыйынчылыктан чыкпайбыз. Бүгүнкү президент карап турат болуш керек. Эртең автоөнөт деген митинг бар. Азыркы маркет карапайым күнүмдүк оокатка муктаж болгон эртең кемсинтип өткөргөн шайлоону жокко чыгарабыз. Анда мен азыркы көрсөткөн ишенеңерге жалпы Кыргыз элинин алдында саясий партиянын өкүлдөрүнө сөз беребиз. Ушул милдетти башыбызды сайып аткарабыз деп кечинде келишимге келдик. Мына азыр кезек менен партиялардын лидерине сөз берип, андан кийин акырында жалпы кабылган резолюцияны жарыялайбыз. Биринчи сөздү Чоң Казак партиясынын лидери Максат Мамыткановго берем. Урматтуу Кыргыз эли, бардыңар күбө болдуңар көчө кандай шайлоо болгонун. Баарыбыз деген кечинде жүрөгүбүз сыздады кадимкидей. Эми деген баарыбыз эмне кылабыз деген суроонун алдында турабыз. Ошон үчүн ушул ыплас шайлоону деген таанып алган партиялардын жетекчилери баарыбыз чогулуп, биргелешип ушул чечимге каршы туралы деп өзүбүзчө чечим чыгардык. Ошон үчүн бүгүн баарыбыз деген силердин алдыңарда бияка чыгып, ушул биздин чечимибизди жарыялап коелу деп туура көрдүк.
Эң негизгиси биз деген таза шайлоону каалайбыз баарыбыз. Таза шайлоосуз таза Кыргызстан болбойт. Таза өкмөт, таза бийлик келбейт. Ошон үчүн баарыбыз ушакка келип отурабыз. Баарыбыз бир эле эңсегенибиз бар. Таза, өнүккөн Кыргызстан. Ошон үчүн баарыңарды чакырып өтөбүз. Ушул максатыбызды ишке ашырыш үчүн баарыбыз биргелешип, ынтымакта, тартипти бузбай, эң негизгиси койгон максатыбызга так туруп, аягына чейин биздин талаптарды аткарганга чейин туруп коюшубуз керек. Баары деген биздин колубузда, өзүбүздүн билимдигибизде. Ошон үчүн канчалык биз ушул жерде бекем болсок, сөзүбүзгө, ниетибизге, биздин жүрөктөрүбүз ак, жасаган ишибиз да ак. Ошого өзүңөр да ишенгиле, биз да силерди ишендиребиз. Эч кандай мыйзам бузуулары жок. Таза, акыйкат. Ушул турган иштерибиздин баардыгы менен бийликке биз көрсөтүшүбүз керек. Биз ушул жерде жөнөкөй адамдар баарыбыз чогулуп алып бир нерсени чечели деп атабыз. Эч кандай зомбулугу жок. Өзүбүздүн мыйзамдуу укуктарыбызды коргойлу деп келдик. Ошон үчүн баардыгыңарды ошого үндөп кетем. Өзүбүздүн укуктарыбызды коргоп калалы ушул жерде. Анда сөздү Мекенчил партиясынын өкүлү келген мээлесине берем. Саламатсыздар, урматтуу. Бүгүнкү тынчтык, бүгүнкү митинг бул тынчтык митинг. Мынакей азыр эле бийликтин адамдары жанагы 7 апрелдин батырлары тетик эстелик биздики деп провокация кылды. Ал провокациясына дагы биз алдырбай мына ушул жакка келдик. Провокацияга эң негизгиси биз алдырбайлы. Себеби азыр кандайдыр бир провокацияларды кылып, бизди бөлүп жарганга аракет кылат. Ошондуктан биз Кыргызстандын желегинин астында бүгүн биригиш керекпиз. Партиялардын желегинин астында эмес. Себеби азыркы өтүп кеткен ууру коррупционерлер биздин мамлекетти туңгуйукка алып келет. Биздин мамлекет бүгүнкү күнү коркунучка такалды. Biz жаштар муну токтотуп жакын келечекке умтулуш керекпиз да биз. Ошондуктан мен жана айттым, бизге таза шайлоо, камсыз кылбаган президент керекпи? Жок! Бизге ушундай президент керекпи? Жок! Президент эгерде бул шайлоону дагы мен мынакей тааныймын, шайлоо таза өтсүн десе, анда бизге мындай президент кереги жок. Мынакей биздин Мекенчил партия 100% өттү. Мынакей 7%дан да ашып кеткенбиз. Анан туруп эле 6 канча пайызга түшүрүп салды. Себеби эгерде Мекенчил партия келсе, Садыр Жапаровду комиссия түзүп биз чыгармакпыз. Ошондуктан Садыр Жапаровдон булар коркту. Ошондуктан мынакей башка партиялардын дагы добуштарын урдап кетишти. 2000 сом берип сатып алышты. Базарга барсаң, индюктагы 3500 сом турат экен. Индюктан дагы биз арзан болуп калдыкпы эмне? Келгиле биригели. Тарыхта көп жолу болгон жаштар ушул жерге 20 000, 30 000 чогулсак эле булар бизге бийликти тынч эле тапшырып берет. Ошондуктан уюлдук телефондорду алып, баарына чалып келсин ушул жерге. Чакыралы ушул жерге. Себеби бизге келечек керек. Биздин балдарыбыздын келечеги эмне болот? Булар бизди сатып берет. Мынакей өтүп беришти акча берип. Программасын сурасаң билбейт. Бирок банкта канча акчасын булар жакшы билишет. Программаны билбеген, прогресс алып келе турган адамдар келген жок. Акчалуулар 6-чы сазыктагы парламент бул чупука болуп калат. Андан начарлар келишти. Урматтуу тумандар. Ошондуктан биз Кыргызстандын туусун алдында биригип атабыз баарыбыз. Бөлүнбөйлү, Чоң Азат, Мекенчил, башкаларга бөлүнбөйлү. Чача-пачаны токтотолу. Урматтуу туугандар. Анда жаштар канча үмүттөнүп жатышат. 10 жыл мурун темсилеп келип, Кыргыз элинин башын бириктирселер эле. Жаштардын атынан, социал-демократтар атынан Темирлан Илиме
söz berem. Урматтуу бир туугандар, силерди мен көргөнүмө абдан ыраазымын. Силерге чоң рахмат ушу келгениңерге. Чындыкты айтып жатканыңарга. Мына шайлоонун астында биз бүт оппозициялык партияларга айтканбыз. Биригиш керекпиз. Бир жеректин астында элдин казакчылыгы үчүн шайлоого биригип барыш керекпиз деп. Бирок бир дагы саясий партия макул болгон жок. Баары митингсин көтөрүп, мынакей биз өткөндөбүз деп, аягында оппозициянын баары эшикте калды. Матраимовдор менен Жээнбековдор ак үйдү ээлеп калышты. Бирок азыр дагы кеч эмес. Саясий партиялардын баары биригиш керек азыркы учурда. Кызыкчылыкты, өз кызыкчылыкты артка таштап, Кыргызстан жөнүндө ойлоп, Кыргыз эли жөнүндө ойлоп, бүгүн биз бирдиктүү күч болуп чыгыш керекпиз. Урматтуу бир туугандар, мен айтып кетет элем, мына силер өзүңөр көрдүңөр. Матраимовдор, Жээнбековдор уят дегенди такыр эле унутуп калышты. Алар уяттан кийин такыр эле төнөп калышты да. Мамлекетти уурдап, тонуп, жок кылууга эле келип бара жатышат. Parlamentте 90 mandаттан ашуун, элестеткиле, 90 mandаттан ашыпты. 103 mandатты уурулар ээледи. Ел болсо бир дагы мандатка жетишкен жоксуңар. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мен айтам элем, Шариман кетсин. Матраимов камалсын. Элдик бийлик келсин. Саясий туткундарга боштондук. Шариман кетсин. Биримдик кетсин. Саткындар кетсин. Мекенем Кыргызстан камалсын. Кыргызстанга эркиндик. Кыргызстан жеңсин. Чоң рахмат. Эми азыр деген биз саясий талаптарды өтө майдалатпайлы. Азыр реформа партиясынын өкүлүнө сөз берем. Ассаламу алейкум кыргызстандыктар. Кыргызстандыктар. Эгемендүү өлкөдө төрөлгөн, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктар. Мына кайдыгер эмес жарандар бүгүн чогулуп отурабыз. Бүгүндөн баштап тарыхтын жаңы барагы жазылат. Кыргызстандын бардыгы мына Кыргызстандын желегинин алдында биригишти. Бүгүн ыплас жол менен, массалык түрдө мыйзам бузуу жолдору менен келген бийликти тазалайбыз. Ушул чогулган элдин баарына Кыргызстандын келечеги кайдыгер эмес. Баарыбыз бир болушубуз керек. Арабызды көбөйтүшүбүз керек. Бир туугандарды чакырышыбыз керек. Мына бул жакта биздин тарапташтар, кесиптештер айткандай 30 000 киши чогулсак эле болду. Коркпойбуз. Бирге болобуз. Кыргызстандын желегинин алдында биригип, тарыхыбызды өзүбүз жазабыз. 30 жылдан бери алмашпаган бийликти мына ушул эгемен өлкөбүздө, эгемен учурунда төрөлүп, чоңоюп келген жаңы муун өзгөртөт. Ушул муун Кыргызстандын жаңы тарых барактарын жазат. Шайлоону жыйынтыктарын мыйзамсыз деп тааныбыз. Бир болобуз. Мына бүгүндөн баштап бардык саясий партиялар, саясий күчтөр, чыныгы саясий күчтөр элден тандалып чыккан. Биригип баштарын бириктирип, бир туунун алдында биригип жатабыз. Мындан кийинки кадамдарыбыз бирдиктүү болот. Жалпы элибиз бирдиктүү болот. Бөлүнүп жарынганды токтотобуз. Бөлүнүп жарынганды токтотобуз дагы бийликти толугу менен тазалайбыз. Ура! Айткандай, бардыгыбыз улуттук баалыктык болсок, биздин улуттук баалыктык коргогон элди көрүп туруп, бардык жарандар, бардык улуттар 6 миллион элдин башы биригет. Төндүк түштүк деп бөлөнбөйбүз. Кыргыз эли эч качан бөлөнгөн эмес. Өзүбүздүн ынтымагыбыз менен дүйнөлүк генералдык саясатта үлгү көрсөтөбүз. Бийликтеги да, бийликтеги эмес да бардыгыбыз мамлекеттин кайыгын жүргүзө албай,
ары қарап ойлап, бері қарап күліп тұрамыз. Бұл бардығымызға жақсы қалып бармайды. Ошон үчүн улуттук балыкты коргоон өзүбүздүн курултайчылар болобу. Аксакалдарга да сөз берем. Сыймык кадыр берилет баарына. Урматтуу туугандар, биринчи шайлоо жөнүндө. Бул шайлоо акыркы мына кечээки болгон шайлоо. Бул баягы эгемендик жылдардагы Акаевден бери келаткан эле таза эмес, бузуку ыплас шайлоонун уландысы болду. Биз айтып келе жатканбыз дайыма. Борбордук шайлоо комиссиясы бийлик бутактарынын кайсы бирөөнө баш ийбеш керек. Ал нукура эркин болуш керек. Ал элди курултай аркылуу чыныгы калыс адилет адамдардан шайланыш керек деп айтып келе жатканбыз. Кечээки инцидент ошону так көрсөттү. Эми урматтуу туугандар, мына бүгүнкү өттү деген курамды карасаңыздар, баягы өткөн шайлоодо 6-чакырылыштагы депутаттардын дээрлик баары 90% келет. Болгондо дагы аларга плюс коррупционерлер, жегичтер, ичкичтер, Кыргызстанды талап тоногондор кошулду. Карасы, көгү, кызылы жана башкасы кошулду. Демек 6-чакырылыштагы парламентке караганда дагы 7-чакырылыштагы парламент бул Кыргызстанды талап тоноп талкалай турган парламент келди. Жок эмес, ошо жерге 10-15 депутат келип кошулушу мүмкүн. Бирок ал ар дайым Кыргызстандын маанилүү мамлекеттик маселелерин андан ары өздөрүнө ылайыктап чечип алууга ылайыкташып калды. Экинчи маселе геосаясат. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө Кыргызстан дүйнөлүк державалардын талашына айланып турат. Бир жагы Кытай, бир жагы Россия, бир жагы Америка баштаган Европа. Кыргызстан бул дүйнөдөгү уникалдуу мамлекет. Бүгүнкү күндө эң башкы байлык эмне? Бул таза аба, таза суу, таза азык-түлүк. Бүгүнкү күндө аба жетпей калды. Суу, таза суу жетпей калды. Ошондуктан урматтуу туугандар, аларга Кыргыздын эли керек эмес, Кыргызстандын эли керек эмес, Кыргыздын жери керек, Кыргыздын кени керек. Ошондуктан бөлүнбөйт эч качан. Бүгүн урматтуу туугандар, мына Темирбек Ишанбаевич Асанбековдун жанагы биригип аткан партиялардын баардыгы жаштар экен. Менден жаш бардыгы эле. Мына Темирбек Асанбековдун кечинде чогулуп бардык, максат резолюцияга кол коюп, башын биригип атышы төлгө кылалы. Кыргызстандын элинин, кыргыз элинин биригүүсү башталсын. Мына Манас атанын жанында турабыз. Ушундай ура! Бирагымга кетпесек, ички сырткы күчтөргө жем боло беребиз. Ошондуктан Темирбек Ишанбаев сизге булар күч-кубат берсин, бөлбөй, жарбай, элдин баарына тегиз карап, мындан ары нукура элдик агымды алып кетиңиз. Рахмат сизге. Биз бул жерде жыйында адилетчилик керек. Балгам кетип калды. Сыймык иниме да сөз берилет. Мен азыр сыймыкка берем. Карасыңыз. Биякта сөз болду. Анда мындай кылабыз. Жаштардан, мына балдар, бул жерден сурап кыла. Ен çoğulsun, eşlik olmayın. Hazır, yen çoğulsun, süleyiz. Hazır eşliğe gitmeyiz, hiç kimiz. Hey, Yencur, hiç kimin eşliğe gitmekle. Hazır bütçeden gittik, başka partiyalardan gittik. Gelgenlerin hazır enerjini getirmeyin. Spokojno tutturlar. Kırgızstan siz gitmeyiniz! Hurra! Hazır, tuttular şaşmayla hazır. Büt bar çoğulsun hazır. Бар келет азыр бе. 3 kaç çoğular. Büt bar 3 kaç. Teyaktan beri bütçeden gelir. Tutturlar. Облыстардан келет. Облыстардан. Tutturlar. Hazır bakar. Бұл жерде turmuşka ümitlöngen bizim yaşlar. Alar chet elköge ketkenge. Uşel mamleket tügüp kaçkanга dayar. Bu жерде ошол маселе чечет деген жаштар саясатка аттанды. Азыр ошол жаштар өкүлүнө берет. Ура! Assalamualaikum, Hatay Kırık Uçakçılığı arvağınızlar. Uşacağa gelgen adrengizler, kemleğinizler. Uşacağa ayağına devre turup elinizler. Bravo! Bugün biz Aykul Manas atamızdan aldığında
ушул атабыздын руху бизде кадап жатат. Мен буга ишенем. Бүгүн Кыргызстандын жаштары сиздердин алдыңыздарга эмне үчүн келди? Себеп дегенде Кыргызстан эгемендүүлүгүн кайра кайтарып алган күндөн баштап 31 август 1991 жылы биз эгемендүүлүк алган жокпуз. Биз эгемендүүлүгүбүздү кайтарып келгенбиз. Эгемендүүлүгүбүздү кайтарып келгенбиз. Ошондуктан кайтарылган душмандардын изи майтарылган учурдан ушул күнгө чейин жаштар өсүп келип жетти. Бүгүн жаштардын акыл менен жүрөгү бирдей салат. Бүгүн Кыргызстандын жаштары барсыздарбы? Жаштар Урматтуу туугандар, Манас атабыздын үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган заман мына ушул күндө келди. Себеп дегенде курама куруп журт кылган, кулады таптап куш кылдым деген сөздү мына ар бирибизде Манас атабыздын духу бар. Себеп дегенде ойлонсоңор, Манас атабыз өзү эң мыкты сапаттардын, эң мыкты адамдардын, эң мыкты касиеттүү күчтөрдүн топтому болгон. Ойлоп көрсөңөр, Манас атабыз эң жоон билек күчтүү балбагы болгон эмес, ал киши кошой ата болгон. Эң мыкты сөздөр болгон эмес, ал киши жайсаң ата болгон. Эң мыкты колбасчы болгон эмес, ал Алмамбет атабыз болгон. Эң акылман десек, Бакай атабыз болгон. Ошондуктан туугандар, бүгүн Манас атабыздын руху Кыргызстандын жаштарына кайрадан жаңылып, ар бирибиздин жүрөгүбүздө мына ушул касиеттер оюлду. Мен сизден бир нерсени сурап кетет элем. Мен сөз айткандай, үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган. Туугандар, Кыргызстандын жаштары, биз Кыргызстандын жаштары, мына биз, мына силер эч качан талкалайбыз, сындырабыз деп айтпашыбыз керек. Сындырабыз, талкалайбыз деген. Биз 2005 жылы Акаевди кетсин дедик. Кетти. Олдукпу? Биз 2010 жылы Бакиевди кетсин дедик. Олдукпу? Ал киши кетти. Бирок азыр Саша 3% койнуна жатат. А могул жерде турган жерде 87-40 жигиттер немере кыйылып кетти. Бакиев кетти, жигиттер нохуш жерде калды. Олдукпу? Жок. Ошон үчүн 2020 жыл жалпы дүйнө жүзүнө көрсөтүп атат. Эй, адамзат, ойлон, ойгон, өзүңдү өзгөрт деп атат. Ошондуктан мен силерге туугандар чакырып келем. Өзүмдүн мына чыгаттан саясий баштактардагы Кыргызстан болду. Бирок мен жаштардын жакшы катары сурап элем, урматтуу жаштар, урматтуу аталар, апалар, эчелерге калып туугандар, сындырбайлы, талкалабайлы. Давайте не будем разрушительной силой. Давайте станем силой созидания. Давайте добьемся правды, буквы закона. Потому что вчера они выиграли выборы по их законам, но не по народным. Поэтому я призываю всех не ломать, не дружить, а созидать. Нельзя ундаать. Манас атабыздын руку болдой. Бизге өзгөрүү керек. Биз өзгөрүшүбүз керек. Баарыңарга чоң рахмат. Баардыгы жакшы. Бүгүн биз билетен талкалаганы же буйганы келген жокпуз. Биз өз укугубузду коргонго келдик. Мен Кыргызстандын баарын айланып чыктым ушул бир айдын арасында. Мен силер мененмин. Мен азыр могул жерден түшөм, силерге барам, ушул жерде болом, кетпейм эч жакка. Силер менен болом. Мустурга азыр Уранын дин, Манастын күшүнү анткени биз Кыргызстандын элибиз. Азыр партияга бөлүнүп, макулбу Кыргыз эли үчүн чыгып атабыз. Ураным! Манас! Ураным! Манас! Ураным! Манас! Биз ким эмеспиз, туурабы? Биз мыйзам менен барбыз, эми мыйзамды талап кылабыз, туурабы? Эмне деген адилетсиздик болду? Урманын жанына барып соткаларына тартыштыбы? Мурунку шайлоолордо сөймөгүңдү же бармагыңды атайын боек менен боекчу эле. Мында боеду. Форма 2,5 миллион болду.
урмат ушундай тынч митинг өтүп атканына мен кечинде баарыңарды митингге чакырганда ар бир саясий жетекчисине сөз берем деген мына бул жерде урмат иним келип отурат. Саясий партиянын резолюциясына кол койгон жетекчи. Урмат, реформа. Салам алейкум, Түркістандықтар. Жақынырақ қалсаң ғой. Мен азыр Колоконский атынан айтайын, орысша. Друзья, нас власть сейчас хочет всех разделить. Колоконский, Жертанский, Атамеке, Республика, Атамеке, Инкунавы, Ордо, Чоп-Казак, реформа. Надо понимать, что это их технология, не надо в это верить. Когда мы, Колоконские, городские, вышли против Латраимова, они сказали, что это гей-парад. Ошол ишенбегиле. Айылдыктар, туугандар, региондордон ишенбегиле. Подстава. Экинчи жолу чыкканда алар айтышты, бул көздөп митингилер. Бул деген баары эме. Алдаватча турат. Они нас обманывают. Я вот сейчас обращаюсь к городским. Мы всегда оставались в стороне, да? Когда происходили революции, мы всегда сидели на своих балконах и наблюдали за этим беспределом, за засевом с балконов. Пришло время городским тоже показать, что они граждане. Уже над нами все смеются. Есть городские тут! Ура! Друзья, я уже бар келгендерге айтайын. Шаардыктар Кыргызстан менен биз аягына чейин билдиребиз. Шаардыктар басыңарбы? Туугандар, я от своего имени лично скажу. Надо стоять до конца. Не разделяйтесь, до конца стоит. Я даю слово мужское, я буду до конца стоять. Меня закроют, припьют. Мы все друзья, мы в этой жизни все гости. Рано или поздно мы уйдем. Кто как уйдет, это кто уйдет от болезни, от коронавируса, пожалуйста, кончай лечение, кто уйдет от беспредела, Ментовского, ГКМБ, это мы все умрем. Не надо бояться. Мы должны жить как достойно, на ногах, не на коленях. Это наше право. Сегодня мы хотели, пошли на выборы. Это был беспредел, это было беззаконие. Они, в первую очередь, они должны соблюдать законы, они на них плюют. Почему мы должны тогда? Мы использовали все законы и методы. Они нас не слышали. Поэтому стоим до конца, это беспредел. Этот парламент нелегитимен. Каждый его закон незаконен. Поэтому стоим до конца. Я даю слово. Я отдам жизнь, я буду до конца стоять. И каждый из вас должен стоять до конца. Если мы будем стоять до конца, с нами ничего не сделают. Как только кто-то испугается и побежит, каждого по отдельности убьют, замочат, закроют. До конца стоим, друзья, все, отступать некуда. Айжан. Азамат, biz hazır Ordo partiyasının ökülüne söz berебиз. Айбек Турдалиев. Андан кейін айымдарға сөз беребиз. Елдің атынан шыққан жөнөкөй, қарапайым елдерге сөз беребиз. Бардығын мен жоғарғы жақтағы бір туғандары жоқсын. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу элик. Мына бийликтин ыплас шайлоосун баарыңыздар көрдүңүздөр. Биринчи күндөн тарта ушул ыплас технологияларын колдонушту. Ыплас технологиясы биринчи күндөн баштап эле каттоодон башталды. Кыргызстан партиясы өтпөй калып, бетбактык менен өтүп кетти. Андан кийин 500 миңден ашык адамды форма 2 менен катташты. Кечээкү шайлоо күндө автобустар менен, бусиктер менен ташышты. Бул деген эң ыплас, тарыхтагы эң ыплас шайлоо болду. Силер ошо менен кошуласыңарбы? Жок! Biz bu şaylonu tanımayız. Biz kul emesiz. Biz mal emesiz. Biz gelecek için güreşiyoruz. Erkin Kırgızstan yaşa! Rahmat! Atıktı yaşa! Bu yerde ene olmasa bala olmaydı deydi. Enenin adını öğretken erkekte kasiyet yok deydi.
Bu жерде тұрған өзімнің қарындаштарыма сөз беремін. Орысша сөйлем. Как всегда. Кыргыз элим, нас опять обманули. Нас опять сделали баранами. У нас опять забрали голос. У нас украли наши голоса. У наших детей украли наше будущее. И мы, как народ, не должны позволить им продать нашу страну. Не позволят! Они хотят ее распилить. Они хотят нас разделить. Они хотят сделать так, чтобы мы ненавидели друг друга. Они хотят сделать так, чтобы мы встали кыргыз против кыргыза. Никогда такому не бывать. Мы этого не допустим. Ура! Мы никогда не были рабами. Кыргызы свободолюбивый народ. Кыргызы никогда не имели хана. И кыргызы никогда просто так не сдавались. И мы не сдадимся ради наших предков, ради нашей земли, ради наших гор, ради наших детей. Мы будем стоять до конца! Кыргызстанга! Эркинбек! Кыргызстанга! Эркинбек! Кыргызстанга! Narından beri kız başı veren kardeşim geldi. Cayna kaydasın. O Cayna gel. Günü veren aktarar at başını geçip geldi. Kurtavay. Bana gel Cayna. Bugünkü miting başkaça bayqası var mı? Anda. Başkaça miting bilindik. Bu yerde dağazı kardeşim geldi. Az yerde eldin atынан hiçbir partiya yok. Eldin arasında durgan inim Nurbelet'ke sıralını Tevrek Bayke ben jönökөй adamların sözünü kuzayın dep, ününü kuzayın dep geldim deydi. Oçal Nurbelet'e mesaj verin. Ассалаумағалейкум жалпы туғандар, жарандар ушул жердеги баардык атуулдар. Бул жерге биз бир түшүндүрмө кетейин. Бул жерге чогулган эл жана саткындар ойлобогула бул жерге акча үчүн келди же башка үчүн келди депчи. Бул жерде баардыгы акыйкат үчүн келди. Мен дагы ушул жерде акыйкат үчүн келдим. Кече өткөн шайлоо таза болгондуктан келдим. Мен де ушул жерде социалдык демократ Атамекен же бир партия үчүн колдоп, бир партияны сүйгөн үчүн эмес, элдин эртегине күгөн үчүн келдим ушул жерге. Биз ел качанга чейин ушул олигархтар ушулар ушулардын айына зал түзөп беребиз. Биз деген токтуктуу жашоого укуктуу адамдарбыз биз деген. Ушул жерде жалпы жарандар силердин ар биринен келип ушул жерге кетчектерге чоң рахмат. Ушул жерде келгендер кече бири да добуш саткандар эмес. Саткандар бул жерге келе албайт. Анан да кече таза шайлоо болгон жок. Сенат дегенде өтүп турган элдик партиялар эч кандай добушка ээ болбой кетти мына көрдүңөр өзүңөр. Ошондуктан да ушул жерде бардык элдер биз акыйкатты кулап кылып кайрадан шайлоо өткөргөнгө дагы биз аларды мажбурлашыбыз керек. Кайра мажбурлашыбыз керек. Ошол айтап турган сөзгө эле бирок кичине сүйлөп турган негизичи. Рахмат, барыңыздар, барыңыздар. Азыр өтүгандар баарыбызды укканга аракет кылалы. Ар бир адамдын кадыры баркы. Өзүнү мына боюн Каракулчадан бери келди. Ыйлап сыктап, адилетти көрүп чыркырап, ушул эме сөз берем. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мен Асхат Осмонов, Чоң Казак партиясынын талапкери болом. Биз Ошко барып, Куршак, каракулчалыктар менен сүйлөшүп, мен жеке эле өзүм 100дөн ашык туугандарымды үгүттөп, ошо жака добуш бердиргенге ынандыргам. Өзүм жалгыз. Менен башка мына Атамекен партиясында 9 каракулчалык талапкер бар. Ошолордун баары нолу. Факт болуп атпайбы бул жерде. Баарын колун кайрып, туугандардан бери коркутуп,
наблюдательдерди киргизбей, колун кайрып көчкө тээп, ушундай бир одону бизди төөлөп салды. Мына мен Карагулжан элине да айтат элем, уялбайсыңарбы? 0 деп койду го силерди. 0га чыгып койду. 0 болдуңар силер. Ушундай керекпи бизге? Мен айтат элем, урматтуу Соронбай Шарипович, мен Карагулжада Арыкбай Осмоновдун небереси болом. Birinci sekreter olgan ben çoğum atam. Bundaydı ben ömrümde birinci yol görüp atam. Ömrümde birinci yol şaylova kaçtım. Ömrümde birinci yol atam. Bırak ben aytıp koyayım. İkinci bunda kaytalanğız kılavuz. Biz degen mal emesiz. Karagulca eli. Karagulca eli. Aytıpmayın. Soronbay Şahipoviç. Oynamamız al yerde. Vardı koşamat çıkılsa al yerde siz kan boğaldınız. Anday olmayın. Bizim o doğuşlarda odonu teğelep, musurga taşlap, tepkilep, nolga çürgönünüz hiç katan unutulmayın. Ben oşan Karagulcalıkların altından aytıp koyatılım. Hurmat doğanlar, barınar bir olalı, bölünmeyli. Barımızın gelecek bir. Biz degen hazır barlık partiyalarda unutağız. Barımız adiletlilikten tuğun tokusunda çok olağız. Hurmat doğan. Allah'a dostlar, Allah'a! 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 Hazır bu yerde durgan jurnalist, bizim bir tuğanlar. Jurnalistika olmasa, qoğumdun ansesini götürülmekti. Mitingin ayağında bardığınlar gelen getire interview veririz. Buna bugün günü bu yerde durgan ayımlarga söz vereyim de aytkan. Kundun karındaşıma vereyim sözdü. Emirlan söyledi. Uyum kırmızı elim bayırkı. Varsın benim. Elim kaybırma. Gece sen tutulgan yoksun. Gece Soronbay Jeenbekov tutuldu. Hurra! Kılanı tutuldu. Al. Özün anga türtüp arada bilik. Oşanı özün düşünmeye jatar. Eldi. Hukumun tepsip satıp alıp men büyülükten özümdük toluk büyülükті қолым алам деп ойланып ал жаңылышып жатар. Ал кече өзүнө өзү бертип койду. Туурабы? Туура! Биз мындай акыйкатсыздыкка жол бербейбиз. Кыргыз эли буга чыдабайт. Туурабы? Жок! Жок эле. Азыр бири күйгөн жол келди. Мына азыр кыргыз атайын бөлүнүп жарылып атып ушул күйгө келди. Чынбы? Азыр дагы бөлүнүп жарылып атабыз. Мына калган партиялар бул жакта, саат 2-де 2 партия тиги жакта болуп атат. Ушул туурабы? Ал 2 партияны бияка ал 500 керек. Чынбы? Жок, ынтымактаганда биз бул бийликти жеңе алабыз. Бул акыйкатсыздыкка тура алабыз. Элим, кыргыз элим, мен ишенем силерге. Тагдырыбызды, өлкөбүздүн тагдырын биз гана сактап калабыз. Чынбы? Биздин колдо балдарыбыздын келечегин, биз өлкөбүздүн келечегин азыр өзүбүз кыйратып алсак, бизди тарых кечирбейт. Кечирбейт элим, чынбы? Уважаемые кыргызстанцы, вчера, 4 октября, проиграл не народ Кыргызстана, проиграл преступный клан Жээнбековых-Матраимовых. Они думают, что можно кыргызский народ купить, но нет, потому что мы будем противостоять этому беспределу. Пора уже сказать нет преступно-клановому правлению Жээнбековых-Матраимовых. Нет этому беспределу! Нет! Поэтому пора уже объединяться. Необходимо уже амбиции личные, политические отставить в сторону и объединяться ради будущего нашей страны. Мы не должны потерять Кыргызстан. Мы не должны потерять Кыргызстан. Свою страну, свое будущее. За Кыргызстан! 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 Рахмат, карындашым. Өнеден чыкпай калган байкаласыңар. Азыр жарандык коомдун атынан Аманбол элиме сөз берем. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Менин айтайын дегеним эки гана нерсе болуп турат. Азыр биз Кыргызстан мамлекетинин келечегин ойлойбуз десек, бир мушнуга биригишибиз керек.
5 mınca bölük tilek bir boş gerek. Başta bir tumak, ortada ıntımak boş gerek. Kırgız eli biz jengilgen jokmuz. Biz şaylonu tanıyayız. Bu şaylon jokka çıksın. Şaylon jokka çıksın. Soranma Şarip ülkesine gelsin. Soranma Şarip ülkesine. 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 Şaylonu tanıyayız. Şaylonu tanıyayız. Şaylonu tanıyayız. Şaylo jokka. Şaylo jokka. Şaylo jokka. Şaylo jokka. Hurmatlı dostlar, hurmatlı tuğanlar. Moğol divandagi batırlar men sizlarga qayrilam. Gelgiler boşatqa. Bizim Kırgız'ın geleceğini sizler oylasanlar. Bardığız birge çeçeli uşul narsani. Sizler hazır divanda jatıp batır bolmaqlar. Bu şaylo ıplas öttü. Bunday şaylo hiç bolgan emes. Ey satoğlanlar, mamlaketni satıp jiberet. Esigerge gelgile. Bu şaylo jokka çıkış gerek. Атамайсыңар. Мына мен карындаштардын, апалардын кадыр баркын эскертип кеттим. Мына бүгүн күнү жүрөгүңүздү кырап, сыртта жүргөн, үй бүлөсүн багып аткан карындаштардын, айымдардын атынан Аселге сөз берем. Саламатсыңар, урматтуу элим. Кыргызстанды сатып жөнөйүн атат. Кытайга атпакчы жактан, Казакстан жактан бүт чек аралын баарынан тажиктерге да сатып жүрген Мадумаров. Ошон үчүн биз күрөшөбүз до конца будем бороться с этой грязной властью. Вернем Бакиева, экстрадируем, Акаева экстрадируем. Этих посадим сейчас в тюрьму. Ура! Ура! Отдадим долг Китаю, отдадим долг России, отдадим долг Международному валютному фонду. Мы вернем наш Кыргызстан. Мы вернем его во что бы ни стало нам. Это третья будет революция. Пускай думают, пускай не сбегают. Соромбай пускай не бежит. Махалимов пускай не бежит. Мы берем, сегодня мы идем мирным путем, мирным, без жертв, потому что мы в 2 революциях потеряли 200 наших молодых наших пацанов. Мы больше не будем идти на провокации. Мы идем мирным путем. Требуем мы с голосом. И вот без голоса сейчас мы требуем наш... Biz kışlık miting dedik. Kaysi sayasatta olmasın. Varız bir adanın baldarımız. Provokasyon kaldırmakla. Varız. Tereң oy menen. Jeke emosiya menen. Бүгүнкү мамлекеттин кайгын толкунdatпайды. Кичинекей балдар өсүп келатат. Биз аң сезим, өнтөр шыңлалы. Бардык жарандар туура чечим кабыл албасак, Сирияда болуп кетебиз, Афганстанда болуп кетебиз. Ошондуктан биз азыркы күнү конституциялык укукту коргой турган жакшы ой пикир менен гана ушул жерде деген адамдар бир чечимге келели. Анда мен ушул жерде турган апама сөз берем. Elдің комментарийін оқып, кечеги шайлоону көрүп туруп мен үйдө тыныч жата алган жокмун. Себеби дегенде биздин кечеги бийлик чыңгылыгы. Себеби бул бийлик да ушундай жол менен келген. Менин оюмча, бул жеке менин оюм. Ушундай элди алдап, добуш сатып алуу менен келген бийлик эч нерсени жыгатпайт. Ар бир ата эне кечеги добушун саткан эл, кечеги добушун саткан балдар, аялдар барды ойлош керек. Биз бул бийликти, бул шайлоону тааныбайбыз.
Hakikatка biz ар бирөөбүз умтулушубуз керек. Ар кимибиз күрөшүшүбүз керек.